Өзüm баштаган. Мени жоогам, унутпай калбайм. Мени жоогам. Баштаганда эмне деп баштадым? Мен бойду мушташты баштадым. Мен айтыштым. Ачылай эле эмес, болсам кетишиптир. Кээ карабасаңдар мындай жооз силерге ачпайт. Мага жашап, мен бердим эле. Жооп берем. Я өзүң кеткүнө эле кимге таанат? Жок, мен таарынган жокмун. Бизде кеп мушташта болот атат. Мушташ шубамайды аны өзүнчө. Мушташ беске чыгабызбы? Мынакей мен президент Силбай Анан кийин жооң чоқсам жанагыдай пост астындагы Ай, мен спорт федерациясынын президентине, азыр спорт федерациясынын президент. Алло. Салам алейкум. Брат, мне задний бердиңби? Мына көрдүңүздөр кыргыз элим. Мотив трубкасын албай, мынакей. Могу жерден эми мындайда урушта. Кой жеңилсе дагы аны эл түшүнмөк. Баягы эл түшүнмөк да баягы неме депчи. Мына качода дагы бир жол чалам. Кой эми бул чал деп, баягы эл түшүнмөк. Мына азыр сөгүнүп сагынып трубкасын албай мынакей качодат. Мына моун айтат качты деп. Мына живой это факты. Билип алыңыздар мынакей. Сени эл көтөрө, жер көтөрө, чал болсоң дагы кача чыгып коем кары деп коет. Эмнеге мындай төшүмдү мисалы сүйлөгөндө асмандын башын сүйлөйт, например, Көлбаевка асылып сүйлөйт, кийилтейген мисалычы. А эмне үчүн мындай жерден мына мойтуп качып атат деги мен бул үн катпай койду деп. Мен ал күнү өзүңүздөр баарыңыздар билесиңер, мына TikTok баракчаларда ар бирөө күндө жүрөт. Мен ошол кезекте айтып атам. Мен эч кандай качкан жокмун. Мынакей мен тойдомун. Неме деп. Анан эртең биз веске түшмөкпүз. Уже даже веске келбей качып атат. Ошо достор, силер айткыла, мен дагы да видео кайрылам. Салам достор. Мен Жоки. Чечинбей эле видео кылайынчы, чечинип видео кайрылуу жасасам эле мотив жүрөгү түшпөй эле. Бир качкандан кийин болду да деп өзү качып атат. Анан калп эле бир качкандан кийин болду да деп сөздү мындай башка жака буруп хитрыйын көрүн. Бул мындайга келгенде бул айлампаш болгону менен мындайга келгенде мээси иштеп кетет. Бул хитро жопа турбай мындай хитро жопаларды тилин жулабыз. Тилин жулабыз коркпогула. Ошол убакыт келсин, азыр буруп атат башка жака буруп, ар кимден калп эле прослушкаларды алып, жана Бекзаттан ал мага эптеп жабыша албай биринчи банямды чыгарды Бекзат, анан кийин учкан жокмун ладно деп. Андан кийин уже тиги голосовойлорду жибериптир мотивкачы. Ал тууралуу да шашпай айтам. Ал азыр момундай өткөндө жана Койташ анан 83 жөнүндө да айта кеттим эле, баягы колдойт депчи. Эми аларды азыр аралаштырбай эле коелу. Туура эмес действительно сүйлөп атам. Алардын ар бирөөсүнүн өзүнүн иши бар, жумушу бар. Эми мотив экөөбүздү баягы сыртыбыздан көрүп кичине баягы жүрөгүнө жаккандарына болеть этип коюшу мүмкүн. Бирок бизди деле баягы ал жерде чоң мушташ болот. Эми мотокөбүздү көргөнү барбаса дагы, бирок интернеттен баягы көпчүлүгү көз салат. Кызык да. Потому что баягы көптөн бери бул маймыл ар кимге асылып келатат, неметип келатат. Өзүнүн тилинин асабын өзү көргөн жатат, Кудайым буйрса. Оту берде бирөөнү мазактай турган жер эмес, берде пиар кыла турган жер эмес, берде серьезный мушташ. Анан ал жерден туруп ар кайсы немелерди чыгарып атасың. Мына компромат таптым депчи. Андай компроматтар толтура ар кимде. Азамат Сакиев дедиң, Сакиевке асылдым, темир жолду. Кыскасы бирөө толо жинди кылам да мен сеничи. Бирөө толо жана жумгал эли жумуртка менен уруп куалап чыгарбады эле. Жумгалдан билесиң, жумурткага муну өлө чылап
небет турду көмүрдүн жана ичип жеген көмүрдүн баарын кускунуң деп муну мойнунан сүйрөп оосуна жумуртка чийки жумурткаларды тыгып турду. Ошон үчүн жумгал эли муну уважать этпейт. Мага жумгалдан бери чыгып атат. Бул маймыл өзү тилинин асабын көрөт, ар кимге эметип тайып кармап жиндүү болуп атат депчи. Пока жиндүү боло бер, аны дагы убакыт көрсөтөт. Ошо достор,